Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Эфирде Талим программасы, сиздердин кызматыңыздарда түз эфирде Темирлан Акматов, урматтуу теле көрүүчүлөр, Марванын көрүүчүлөр жана насихаттын угармандары. Бүгүн сиздерге жакшы жаңылыгыбыз бар. Камкор аттуу буюрса мынакей жакшы фильм чыгып атат. Буюрса ачылышы эртең болот. Колумда да турат. Ошол фильмди мына 1 жылдан ашык тартып эмгек кылып, чыгармачыл жамаат менен иш кылып, буюрса эртең буюрса Манас театрында ачылышы болот. Буюрса сиздер менен чогуу талкуулайбыз. Андыктан ошол фильмди жараткан биздин продюсер, кинорежиссер байкебиз Бекмамбетов Русланбек Токтогулович агайыбыз келген. Ассалам алейкум, кош келдиңиз. Жана ошондой эле диалог серепчи Асхат Арасулов. Кош келдиңиздер, урматтуу көрөрмандар. Биринчиден куттуктайбыз. Мынакей ушул фильм жаратуу баягы чыгармачыл адамдар түшүнбөсө башкалар түшүнүш өтө кыйын. Анан көрүп сындагандар болот, башка болот. Анда эл менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум. Бун көргөндөн кийин анан соң башталат болуш керек. Азыр пока айтылганга билбейм, айта элек да эч ким пока. Жакшы, ушул фильм мынакей Камкор темасына токтолсок. Сценарий канча жазылды, кимдер жазды? Сценарийин мен режиссердун Токтогул бала Улук Байбаев деген бала жазды. Ошо режиссер болуп менде эмгектенет. Менде студия бар, ошода баарыбыз чогуу ошода операторум дагы, художниким дагы бардык ошол студияда да, РБ студия. Анан былтыр бул сценарийин жазылганына, мындай карказына жазылган экен. Биринчи 3-4 жыл болуп калыптыр. Анан былтыр 23-жылы апрелден баштап жазып баштады. Анан чогуу отуруп ар жактарын текстеп, идея теги эмени ошонуку да. Анан кийин жазып баштап где-то бир 3-4 ай жазды. Сентябрга чейин жазды. Сентябрдан баштап тартып баштадык. Жакшы, анан мынакей башка ошол каармандар биздин элге, Кыргызга кызмат кылган актерлор, актрисалар жөнүндө айтып берсеңиз. Бизге башка каарманда Темирлан Султанбеков болду. Анан Жеңиш Ысманов болду да. Бул Темирлан Султанбековдун эмен Ысманбеков экен. Темирлан Ысманбеков агайыбыздын агай жакшы эме кылып атты, ойноп атты. Ати Жеңиш дагы өзү профессионалды болгон үчүнбү бизде жана кичинекей кызды өзүнө тартып атты да, улам өзүн тартып ойноп кетип атты да. Ошо Кичинекей кыз 3 жашта, жаңылбасам. 3,5 жашта, 3,5 жашта. Кандай, канча убакыт кетти, кыйнаган жокпу, кандай болду? кичинекей кыз башында кыйнап атты, чын эле кыйнап эме кылып, кээде съемка уруксат менен болуп калат, күтүп калабыз, режим өтүп кетет. Ошондой болуп атты да, учурат үзүлүп атты да. Анан ушул көңүлүн карап аттык, ошол биздин эмебизде созулуп кеттү дедим да. 1 жыл болду да, 1 жыл болду. Демек, баягы 1 жылда бир майын чыгарып, жакшы бир мындай урматтуу теле көрүүчүлөр, буюрса эртең ошол 9-октябрь саат 17:30да Манас кинотеатрында ачылыш болот, Кудай буюрса. Анан ушул тандаганда ошол кичинекей кызды кантип тандадыңыздар же кичинекей кызды тандаганда мындай эмеден карадык да, эми актрисаларга жакыныраак мындай чыгып аткан, бул рекламаларга тартылып жүргөн кыз экен да. Өзү рекламаларга жана детский магазиндерде тартылып жүргөн кыз экен. Режиссерим айтып калды, Расул байке ушундай бир кыз тапты. Сүйлөшсөм, кастингге алып кел десем, апасы макул болуп атат. Сүйлөшүп көрүңүз деди да. Анан апасынын телефонун алып түз эле чалдым. Чалып айттым, ушундай кызыңар биздин ролго отуруп атат. Ага чейин режиссерим айтыптыр да, кастингге алып келип көрбөйсүңөр деп. Анан апасы согласие бериптир, кастингге жок эле тартам десеңер, биз макулбуз деп. Келди дедим, сразу эле учуп келишти. 10 күндөй биз менен күнүгө байланышта болду. Что барып эле тартсаң качып кетпесин дедик да, үйрөнсүн деп, буну баарыбыз ээрчитип, анага
бүттүгүнө бири-бирден көндүрүп чыктык ошентип. Ар бирибизге көнүп, мында биз менен ачык болуп аралашып калганда бир үйлөө болуп, анан баштадык да. Жакшы, Расулбек Токтогулович, анан ушул тартылган жерлерди каерден тарттыңыздар? Кыргызстандан Тартылган, эле? Кыргызстандан тарттык. Кыргызстандын 4-5 жеринен тарттык да. Сокулуктан тарттык, Токтогулдун Итагар деген жайлоосу бар экен, ушул эле. Ошол жерден таптык, Капчыгайдан. Итагардын Капчыгайынан. Караколдон тарттык, Ташкөмүрдүн өзүнөн тарттык, 4 жерден тартылып турду ошо. Баракелде, буюрса улайбыз. Асхат Арасылович, кош келдиңиз. Баягы сиз эми теолог, серепчи катарында элди кыдырып, жаштар менен жолугуп жүргөн устаз агай катарында сөз сизде. Assalomu alaykum, урматтуу кыргыз элим, амансыздарбы? Мен Руслан агайга терең ыраазычылык билдирем. Бул кыргыз мамлекетинин ичинде эң көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыгып, ошонун негизинде сценарий жаздырып, кино тартып, 1 жылга жакын убакыт кетирип, Камкор деген кино тасма чыгарган экен мынакей. Кинодо бул кайнатасы, бул күйөө баласы, бул жерде өзүнүн жээнин өзүнө каттатып алып, кайнатасы өзүнүн криминалдык чөйрөсүнө таянып, аз биз трейлерин анан эмесин саундтрегин көрдүк да. Анан өзүнүн күчүнө, властына, генералдыгына таянып, Генерал болот да? Генерал болуп. Бул где-то 2010-жылдагы эмени чагылдырдык да биз. 2010-жылга баягы криминал учурун, ошол небересин каттатып алып, күчүн көрсөтүп, күйөө баласын кыйнап, күйөө баласы менен өзүнүн кызынын, экөөнүн эмесин ажыратканга аракет кылып көрдү. Бул деген Кыргызстанда көйгөйлүү маселелер. Мындайлар жүздөп, миңдеп саналат. Себеби дегенде баягы балалык кылып жаш эки үй бүлө болор болбосо какыс кукустуктан кичине ажырап кетет. Бири-бирине тааныш болуп, идиш-аяк кагышат дегенде экөө ажырап кетет го. Ошол учурда эле дароо эле кыйынсынып эле көкүрөгүн көтөрүп чыгып, кайнаталары кийлишип, кайненелери кийишип, анан кийин мен сага кабыргаңды кайыштырам деп анан күчүнө салып, тиги жакта өзүнүн кызын, небересин эске албайт да. Эске албайт. Анын мисалы кичинекей небересинин өзүнүн атасына болгон сүйүүсүн, атасына болгон кусалыгын эске албайт. Өзүнүн кызынын эркекке муктаждыгын, эркектин камкордугуна муктаждыгын эске албай туруп эле кабыргаңды кайыштырам деп күчкө салып эле экөөнү эки жакка ажыратып, анан ачуусу келип күйөө баласы кичине бирдеке деп койсо, сен менин ачуума тийдиң, ушинтип көкөйүмө жеттиң деп эле анан кийин өзүн күчкө салып туруп анан биротоло өмүрү жарашкыс кылып туруп эле анан чоң эме ажырымга алып келип коет да. Ушуну көтөрүп чыккан турасыз. Баракелде. Муну кыргыз эли сөзсүз көрүш керек. Жөн эле ха-ха хи-хи, анан дагы эмне деген тасмаларды көрүп, барып эле кыт-кыттап, боорду эзип эле көңүл ачып жүрө бербестен, ушундай тасманы көрүңүздөр, урматтуу туугандар. Ушул тасма сиздин жүрөгүңүздү кичине өйтүп, адамдык касиетке алып келсин. Ансыз деле биздин жүрөктөрүбүз карайып кеткен, Аллага болгон сүйүү, пайгамбар болгон сүйүү, динге болгон сүйүүдөн алыс калып, биз ха-ха хи-хи менен жүрө берип, мондай турмуштуу бир ажырымдарга маани берип, ошол учурда туура эмес ката кетип калбай, кошунаңыз болобу, тууганыңыз болобу, ошол моментинде басып калбай, кийин кеч болуп калган учурлар болот да. Аз көп учурларда мына эксперт деп калдыңыз, как раз биз көп сураштырып, көп иликтеп келем. Кайненелер, кайнаталар аябай өкүнгөндөр көп. Мен ошол учурда балам менен кызымды ажыратпай койдум. Карчы багыштар ушулар жетим өстү. Менин кызым азыркыга чейин 35ке чыкты, 40ка чыкты, карадал болуп калды. Кызыма балта чапкан экенмин деп өкүнгөн ата-энелер четтен чыгат. Четтен чыгат. Кыз болсо үйүндө жүрөт, күнүгө сүйлөнөт. Ошол учурда мен жаштык кылып турдум. Жакшы акыл насаат айтып койсоңуз болмок. Канай күйөө таап бергиле дегендер четтен чыгат. Жакшы. Анан ушул мына драма камкор болуп атпайбы? Буюрса эми мен ойлойм, аябай бизге ушул азыр күндүн темасы болуп атат. Анан эртең ушул кызыбыз да келеби, кичинекей кызыбыз? Кичинекей кызыбыз келет. Бүгүн учуп келет, кечээ Оштолчуда, Оштодо ачылышы болот да. Анан кечээ Оштолчу, бүгүн учуп келишет го, эртең келет. Буюрса, ошондо кайсыл биздин элдерибиз кайсыл кинотеатрлардан көрө алат? Кайсыл убактарга койдуңуздар? Биз могу Кыргыз ассоциациясы биз ошолор тартып берет экен да. Региондордун бардыгынан болот. Каракол, Жалал Абад, Нарын,
балыкчы бардыгынан кетет, эртең болсо Ошто кетет, бардыгынан кетет да. Бирде Манас, Россия, Ала Тоо ушулардан кетет. Жакшы, демек, Кудай буйрса ошол интернетке да чыгат, карап ошол убактыларын карап, убакытты мындай үй бүлө менен, достор менен барып көрүш керек. Анан ошол тасмага эми тартуу идея бир, экинчи тартуу маселеси, анан каражат маселеси негизги ролду ойнойт. Азыр бизде көп фильмдер чыккан, анан азыр Аскат ага айткандай көбүнчө мындай күлдүрө турган ушундай кинолорго акчалар көп чыгат экен. Анан азыр алымдар айтат, ушул азыр тескенче күлүп турмуз, ыйлай турган заманга келдик. Ушундай кино тасмалар көп чыкса деп өткөндө бир алымдар айткан сөзү бар эле. Негизги ушул кино бүткөнгө чейинки маселе, андан кийинки да маселелер бар, жана коюулар деп атпайлы. Анан ошо келечекте кандай пландарыңыздар бар? Эми ушул кинос көрө берейик, жарык көрө берсин, анан келечекте азыр дагы бир сценарий жазылып атат. Анын бир жерлерге кайрылып көрөйүн деп атам. Эгер кичине жардам болсо, баштайын ал мамлекеттик деңгээлде тартыла турган кино, просто тарыхта илгерки, просто мындай сыр болуп кала берсин, уже сценарийлери жазылып, даяр. Эме болуп атат да, даярданып атабыз. Баркеде, демек, Кудай буйрса мындан биздин элибиз барып көрсө, каражат түшсө, келечекте мамлекет жардам берсе, ошол тарсак деген ойлор бар. Жакшы, анан Аскат агай айтпадыңызбы эфирге чейин, ушул баягы менде да факт далилдер көптө, ошонун бир экисине токтолуп кетсеңиз. Факты катары ошо Руслан агайдын ошо камкор тасмасына ылайыктуу. Расулбек. Расул агайдын. Ушуга менде факты бар, эми атын айтпай эле коеюн, жакын адамдарымдан. Эмеси менен, келинчеги менен бала катуу урушуп кетип, анан аябай чоң жаңжалышып кетет. Анан кийин баягы мергенчинин мынтыгы бар экен, мынтыгын кешинде көтөрүп келип туруп, кайненесин атам деген да. Анан атамды аңдып отуруп туруп атканда, кайненеси мындай басып өтүп кеткен го. Анын аркасынан кайниси келе калып, терезеден өтүп барып кайнисине тийип калат. Кайнисине тийип калып, анан кийин кайниси каза болуп калып, бала камалып кетет. Болгон окуя. Камалып кетет дагы. Бир канча жыл өтпөй эле кайра өзүнүн келинчеги арыз жазып, баланы чыгарып алат. Бул жерде баланын кылмыштуулугу өзүнчө, бул теманы ачпай эле коеюн. Бул жерде келинчегинин күйөөгө болгон муктаждыгы, ошол адам өлтүргүч болсо дагы ошого болгон эмеси, муктаждыгы, анын калган бала чакасы бар да, бала чакасынын жетим калбасын деп, түрмөдөн может атылып кетпесин деп, түрмөдөн балким ооруп калбасын деп, кайра камкордукка алып арыз жазып чыгарып алгандыгы да. Бул ошо киносуңузга дагы бир канча жакындап атат. Негизги баягы мындан ала турган сабак, кандай күн болгондо дагы ата өзүнүн келинчегине керек. Ата өзүнүн балдарына, кыздарына. Киши өлтүргүч болсо дагы өзүнүн атасы да канынан жаралган. Муну биз ажыратабыз эле дей беребиз да. Ажыратабыз. Ошон үчүн диндеги ажырашуу этабы 3 талак, 3 этап менен жүрөт да. Эмнеге? Себеби Алла Таала бир талак бергенден кийин күт дейт, ойлонсун, ысыгы муздасын, ачуусу тарасын. Анан бир канча убакыт мезгил дарылайт деп атпайбы? Бир канча убакыт өткөндөн кийин анан кайра келип туруп өкүнүп, кайра жашаганга мүмкүнчүлүк. Экинчи жолу да ката кетирип алды. Үчүнчүсүнө да шанс берет да. Ошону биз шанс бербей эле, дароо эле агай айттыңыз го, ажырашуу 50%-тан ашып кетти деп. Бат эле ажыраштырып деп атпайлыбы? Ошол. Жакшы, анан ошол баягы мынакей биз Facebook'та да түз эфирге чыгып атабыз, урматтуу көрөрмандар. Анан ошол жакшы мынакей сөзүбүздүн башында дагы жакшы ошол каалоо тилектер айтылды. Анан кыргызда жакшы сөз бар, чуу деген атка дем берет дейт. Өзгөчө чыгармачыл адамдарга, продюсерлерге, режиссерлорго, актерлорго мындай бул бизге ошол ойноп көрсөтүшөт да. Анан кичинекей кызыбызды көрүп, эртең мен ойлоп атам, ал кызыбызга да бир жакшы шык болот, ата-энесине, элибизге 3,5 жашта деген. Бул эми аны тартып ойнотуш оңой эмес да. Анан ошол кыйынчылыктар жөнүндө айтып берсеңиз, кино тартылып атканда кандай кыйынчылыктар болду, мындай
тоскоолдуктар болгон жокпу? Тоскоолдуктар болгон жок, мындай тоскоолдуктар болгон жок. Мындай болуп атты, кичине үзүлүштөр болуп атты. Эми кичинекей кыз бар, ал айткан менен бизде угуп түшүнбөйт. Анан ошону эле карап аттык, бөпөлөп эле ошонун көңүлүнө карап эле ошону эметип. Анан бул жерде жана Жеңиш Чысмамбектин чеберчилиги болдубу десекпи, ушундай болду дебизби билбейм. Бул өзүнө тартып, өзүнө көндүрдү да, бул канча көпкө чейин көндүрдү. Бул башта күнүнөн эле жүрдү да экөөчү. Ошо эме кылып, анан бул кызда да өзүндө да шыгы бар экен, анан баары бир кичинекей бала да. Анан кээде уктап калат, кээде настроениясына карап ошону иш кылдык. Мынакей урматтуу көрөрмандар, ушул биздин кинодо тартылган актерлорду айтып кетсек, Жеңишбек Сманов, Ажара Уланова, Темирлан Сманбеков, Өмүрбек Назаралиев, Малика Абдыразакова мынакей бизде ошол башкы ролдорду ойношуптур. Бул драма камкор. Кудай буйрса ошол ар бир адам камкор болуш керек. Анан эң негизгиси атына заты жарашкан кино болуптур, Кудай буйрса. Мындай эл талим тарбия ала турган. Буну эки эме кылганбыз да бизче. Камкор, анан кийин камдан кийин мына жерде ны да бар болчу, оңдоп туруп кайра камкор да болуп жазылган да. Камкор, анан камкор. Биз просто бул теманы элге, зрительге койгонбуз да, кимизи камкор экенин, кимизи камкор экенин көрсүн, баалабасын, кимдин кандай түшүнсө, ой жүгүтүсүнө жараша деп койгонбуз да. Анан кайра камкор эле боло берейик, анан эл дагы эме болбосун дедик да, биз эки темада койгонбуз да буну. Жакшы, мына карабайсызбы? Агай, ушул баягы динибизде биздин ушул алымдар, теологдор ушундай кинолорго көбүнчө ушул басым коюшат да. Азыр режиссерлор иштешип атпайбы, айрымдары ушундай тарткыла деп сценарийине карашып. Силерде кандай сунуш пикир? Мен азыр агайга айтмакчымын, эми азыр бул кинонун каржысын канчалык деңгээлде актайт, актабайт, актабаса дагы ыраазы болуңуз да. Себеби сиз бул жерден көп кыргыз элине кызмат, анан согуп аласыз. Анан жана ха-ха-хихинин башында айтып кетпедимби? Ха-ха-хихи менен тиричилик кылып аткан жаш балдар бар. Алар только акча үчүн. Аны дагы өзүнүн деңгээлинде көрүүчүлөр бар. Чоң 7 жаштан 70 жашка чейин бул табият. Табиятта ошо ха-ха-хихин көңүл ачып баг жумушунан эметет, кичине зекий жашоодон ошо барып кичине күлүп көңүлүн көтөргүсү келет да. А бирок негизги жашообузга биз чындыгында ушундай тасмалар керек да. Аны эми сабаттуу адамдар өзүнүн жашоосу үчүн чыныгы мага ушул керек деп өзүнүн ушул жака эмесин көңүлүн буруш керек да. Анан бура албай кокус жакшы актабай же ойдогудай каржы чыга албай калса капа болбой, мен жок баары бир жеңдим, мен ийгилик жараттым дешиңиздер керек. Анан ушундай тасма дагы тарткандарды колдон келсе баягы демөөрчүлөр чакырып кетмей келем да. Демөөрчүлөр бизде өтө көп. Демөөрчүмүн деп эле баягы жакшы жылуу сүйлөгөн эмеге эле барып каржысын корото бербестен, ушундай элге, коомго пайда алып келе турган, эл эсинде калып кала турган, жашоосун бир нукка өзгөртө турган тасмаларга демөөрчү болсо дейм да. Жана мындай деген сөз бар го. Жашоодон кино алынат, кинодон жашоо алынбайт деп. Бул эри шарттак нерсе да. Бирок ошол эле учурда жашоодон деле алынат. Бирок өзү байкабайбыз да. Байкасаңыздар баягы аябай резонанс жараткан фильмдер бар го. Ошондогу актерлор туурап жашап калышат, ошого окшоп сүйлөп калышат. Ошондон мисал алынат. Берип атты эметип. Неге силер драма тарттыңар дейт. Драма эч ким тартпайт экен да. Драмадан каржы түшпөйт экен вообще. Комедия жанында боевик, экшендардан түшөт дейт. Драманы неге тарт? Мен айттым, мен прибыль көрөйүн же антейин деп тарткан жокмун мен. Мен андайды ойлогон эмесмин мен. Буну биринчи көңүлүмө, жүрөгүмө жакты драма дедим. Ушуну тартабыз деп режиссердум айттым. Тарттык да. Анан мен адан түшүп кайра пайда көрүп алайын деген ой болгон жок да. Прошлый бир маселе. Агай, жеке Кудай буйрса бул жакшы өзүн актайт менимче. Анткени мындай эл буйрса, Кудай буйрса жакшы да эми ар бир иш башталгандан актаса да жакшы болот. Кудай буйрса мен ойлойм бул ашыгы менен актап кийинки кинолорго да бир жакшы бир өбөлгө жол ачат деген ойдобуз. Кандай дейсиз? Ошентип ойлоп атам мен. Анткени бизде азыр мындай мен
элди мындай карап сары эсеп салсак көбүнчө ушундай драмаларды дагы мындай кызыккандар көбөйдү да. Анткени азыр билесиз да, кыргыздык мурун илгери 6-7 күн той болсо, азыр 1 күндөн баштап 7 күнгө чейин той. Кудайдын куттуу күнү. Жыргамай тажады. Тажады. Окшош тойлор, баягы алпарчус деле башкасы деле ошондой. Анан драмаларга мындай издегендер бар да. Ошол мен студенттерге мугалимдерге айтсак, ой сондурбай барабыз, кандай болот экен? Анан тиги билет канчадан болот? Билет ошондо сурашат баазын элдер. биз кое албайбыз. Билет баазын кинотеатрлар коет, биз алар менен 50-50 иштешебиз. Демек, урматтуу теле көрүүчүлөр, ушундай экен. Демек, буюрса ушунун баардыгы интернетке чыгат. Кудай буюрса эртеңки иш-чара ийгиликтүү өтсүн дейбиз. Анан Кудай буюрса ошол бизде негизги ошол чыгармачыл дүйнөсүндө ошол азыр жакшы мындай талим тарбия жаатындагы фильмдерди, клиптерди тарткан биздин замандаштарыбыз көбөйүп келатат. Эмнеге? Азыр жана өзүңүз айткандай эле заман азыр бурулуп баратат. Кичине мурда күлүп, ойноп, чыргап жүрө берсе, азыр уже кичине элдер сескенип калды да, коркунсуп, Кудайды таанып, Кудайдан коркуп. Кудайды таанып. Камкор эмес, камкор бололу. Камкор эмес, камкор болойлу деп бардыгы өзүнүн семьяларына камкор болуп калды. Кадимкидей эле билинип калды го. Могу ковидтен кийин мен точно билдим да, что эскерттим, көзүңүздү ачкыла, өмүр деген кыска деп, Анан урматтуу теле көрүүчүлөр, насихаттын угармандары, биз бүгүн ушул камкор драмасы жөнүндө сөз кылып атабыз. Буюрса, ошол эртеңден баштап ошол кино театрларга чыгат, келип көрүш керек. Буну көргөн дагы, көрбөгөн да арманда. Анан мынакей буга чейин дагы жанагы бейшенен таманын астында деп чыкты. Абдан алдагы элдер аябай көп көрүштү. Ага чейин мынакей быйыл Токтогул Сатылганов атабыздын 160 жылдыгы. Анан Муктар Атаналиев деген агайыбыз дагы ошол Токтогулда фильм тарткан. Алар да кетип атат. Өтө талим тарбия жаатында да ошол мен билгенден ал агайдын да бир 10дон ашык фильми бар, бүт эле ошол талим тарбия жаатында. Анан негизинен ушул актаганы бар, актабаганы бар. Эң негизгиси, сиз жакшы баса билип айттыңыз да, ошого адам даяр болуш керек, Анан ошол биз мынакей студенттер менен аралашып жүрөбүз, окуучулар менен. Биздин окуучулар студенттерге ушул элдин мындай идеологиясын оңдош үчүн кандай тасмалар керек келечекте? Асхат агай. Ошо бизде тарых бар да. Тарыхтан эмнелер гана болгон эмес. Ошо тарыхта бир таасир калтырган аалым, оолиялардын, бир тарыхый инсандардын эмелерин тартыш керек. Анан ошо драмаларда көп болуш керек. Анан Нактай Тактабайт деп эле айтып бербестен демөөрчүлөрдү тартыш керек. Азыр демөөрчүлөр калтырыш керек. Азыр намаз окуган, динди бекем кармаган, колунда бар инсандар аябай көп. Ошолор демөөрчүлүк кылат, Кудай буйрса. Болгондо ошолордун табитин эмесин кичине тартыш керек. Анан ошо демөөрчүлөргө ошондон да кайрылдым да. Айрымдары байкабай калышы мүмкүн, башка жака эле акчасын берип атышы мүмкүн. Ушул жака нукка бурулуш керек да. Азыр келечегибиз кең, азыр намазкөй адамдар көп, динди бекем кармагандар көп. Мурда намаз окуп атсаң адамдар таң калчу деп, ушта намаз окуйт экен деп. 2005-2006 жылдары ошондой эле да. Намаз окуйт деп башкача эле. Же болбосо чайканаларга барып калсаң, тиги намазкана барбы деп сурагандан уялчың, себеби 100 чайкананын ичинен бирөөсүнүкү бар эле да. Азыр намазкана жокпу деп таң калып сурасаң болот. Себеби алар өздөрү клиент үчүн, сен үчүн, Алла үчүн деле болбошу мүмкүн, клиент үчүн коюп калышты да. Ошон үчүн заманыбыз жакшыга кетип атат. Ошо багыттан пайдаланып, жана агай айткандай, бул тасманын деле келечеги бар. Ушундай тасманы көргөн адамдардын дагы саны көбөйүп атат дегендей, ошондон да адамдар диндар болуп, намаз болуп, эмесин руханиятын тазалаганда, ошо руханиятка керектелишүү нерселерди көрүп, ошого байланып баштайт. Келечеги ушундай кинолор көп тартыш керек. Суранычтары болсо дагы экинчи части чыгат. Бул бүтүргөн жоксуз. Кыз чоңойгон жеринен баштап бүтөт да ошо. Бул камалат, кыз чоңоюп улантса болот. Болот деген. Эгер суранычтар болсо, улантса болот. Кудай буйрса, мен ойлоп атам, азыркы мына көрүп эле, сиз айткандай чындап эле баягы суранычтар болот анткени баягы бизде мындай иниси фильм туура кызык жерине келип бүтчү эле го. Анан эл күтчү да. Илгери бала кезде билесиздер да, Союздаган клубтарга коючу эле го. Анан кийин экинчи бөлүгүн көрүп, ошол сыяктуу демек экинчи бөлүгүн дагы
күткөндөр үчүн жаңылык, Кудай буйрса жакшы. Анан ошол Темирлан агай көп кинолорго тартылып жүрөт. Ошол тартылганда ошол негизги эле тартуу актер, актрисалар тандоодо кандай кылдыңыздар? Актрисаларды тандоодо, актерлор тандоодо тиги биз аябай көп неме акылдаштык, кеңештик команда мененчи. Ким отурат ролго, ким ойнойт. Актердин бардыгы эле жакшы, просто эми ролго отура турганы керек. Жок, айтайын деген жакшы жери бар. Анан кээбилер бар ушундай мындай талим тарбия жаатында кинолорго мындай Алла ыраазычылыгындагы мындай өзүнүн кээде ала турган акысын жок, жарымысы же болсо албай да коет го. Анан ошол сыяктуу дагы мындай болду же болгон жокпу? Жок, андай болгон жок. Төлөп бердик, бирок булар ставкасын айткан жок. Айткан жок. Мен билем, мен примерно билем мындай эмелердин, актерлордун гонорары канча алат бир кинодо. Ошону билем, ошону предлагать эттим мен. Мен мынча берейин, агай, ойноп бересизби деп. Жок, булар даже башында сценасында, акчасында сүйлөшкөн жок. Чыгармачылык адамдар ошондой болот экен да. Мен ошентип эсептеп койдум, актерлор эч качан айтпаш керек экен ставкаларын. Эл баалап, режиссер, продюсерлор баалап эле берет экен. Мен буларга баалап берип, өзүм уялып, дагы кошумча берип, ошентип эме кылдым да. Разы болмойнча эме кылдым. Берип аттым улам. Жакшы. Агай разы болуңуздар, агай разы болуңуз деп. Баягы адамдар разы болсо Алла разы болот дейт. Берекесин берсин. Анан ошо кытайчалык жөнүндө да айтып берсеңиз. Кытайчалык ал фестивальный фильм болчу. Анын тиги туткан эме Мидин Учкеев режиссер. Ал бүт эле коем. Ал фестивалга кете турган кино. Бүт дагы фестивалга кетти да. Анын баарды мен просто линейный продюсер болуп өтүп кеттим да. Жакшы. Демек, буюрса жанагы казынада көп нерселер жатат. Байкебизде буюрса келечекте ошонун баарын эл журтубуз көрүп, өзүнүн жакшы бир ак батасын берет деген ойдобуз. Баягы өз негизи чыгармачыл адамдар мындай жакшыны дагы, жаманды да жүрөккө тез алат эмеспи? Анан баягы акындар көрүп жазат эмеспи? Анан ошол сыяктуу келечекте жакшы идеялар бар экен, жакшы мынакей сценарийлер жазылгандар бар экен. Тарыхый, маданий, саясий тармактарда эми көп адамдар иштеп атат, бирок негизги максат ушул биздин Кыргызстанга, дүйнө жүзүнө өзгөчө талим тарбияга бир мындай салым кошуп калыш керек болуп атат да, кыска өмүрдө. Анан сиз жанагы ковидти да айттыңыз да. Эмнеге? Ковидке чейин башкача болчу, элдин көз караштары башкача болчу. Ковидтен кийин эле ушундай өзгөрдү, элдерди өзгөрдү. Мага ошондой сезилди да. Анан өзүм да өзгөргөндөй болуп кеттим ковидтен кийин. Өзүмдү жан дүйнөм ушу бирдеке кылыш керек болду да. Ушу тартып колдон келип аткандан кийин биз кылбасак ким кылат? Бирдекени чагылдырып, жакшы кино индустрияга бирдекебизди кошуп кетейик дедик. Кыргыз кино индустриясын көрсөтүп кетейик. Эми буюрса жана жакшы сценарийлер жазылып атат. Анан эгер жардам наркы көмөктөр болуп калса, буюрса эмки эмеде тартылып чыгып калабыз деген ойдобуз. Жакшы, ошол мисалы Расулбек байке айтсаңыз, эртең фильмди көргөндөн кийин бизде мишкелер өтө көп да. Жагып калса, ошону уландысын тарткыла, же болбосо дагы аларда сценарий болсо, тартканга даярсыздар да. Тартканга даярбыз, иштешкенге даярбыз. Демек, баягы кыргызда жакшы сөз бар, көп сценарийлер деле даяр бардыгы. Даяр экен, жанагы чогуу көтөрүүгө жүк жеңил болот дейт касыктагы. Жабыла көтөрүп. Анан ошондо берекеде болот дейт, кеңешүүдө башка да. Анан эң негизгиси ошол пайгамбарыбыз да айтыптыр, ар бир амал ниетке жараша болот депчи. Анан мынакей камкор деп атпайбы, камкор. Биз ошол негизги жаштарыбызга өзгөчө келечек буунга ошол камкордукту, анан эң негизгиси кыска жашоодо бир жакшы татыктуу жашоону багыттаган кино, ошондой кино. Дагы бул жерден биз кинодо ала турган кандай сабактар бар? Драма да, үй бүлөлүк драма. Үй бүлө менен да көрсө болот, 14+, жаш балдар менен семейный көрсө болот да. Жакшы эле жактары бар деп эле ойлойм. Өз негизинен эл баалайт. Эл баалайт. Неме
каргадагы балам аппагым дейт. Ошол сыяктуу баягы могу кино тарткандар баласын жолуп калат да, жана 9 ай баланы кандай эне көтөрсө ошол сыяктуу Ошондой. анан кээде мындай жанагы кескендечи бир жагын алсаң экинчи жагы алып калып ушундай нерселер болот монтаж учурунда. Канча ай монтаждадыңыздар баса? Шөкөттө. 2 ай 3 ай монтаждаштыр алар. 2 ай. Июндан баштап монтаждап баштады. Июлда бүткөнбүз. Анан майда чүйдөл монтаждаганда дагы 1-2 жерине неме жетпей калат эмеспи? Кинодо ошондой да. Кайра тартыш керек, кайра барыш керек. Кайра тартыш керек, кайра барыш керек. Ошентип бир 2-3 жолу таш көмүргө барып келдик да ошондо. Бир жери жетпей калат, ошондой болот. Ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, бул кино тарткан адамдар, чыгармачыл чөйрөдө жүргөн адамдар түшүнөт да. Анан ошол бир нерсе үчүн кайра барасың да. Деңиздин ар жагына же бер жагына барып келиш керек болот. Анан ошол башкы оператор, башкы ошол монтажер кимдер болду? Башка оператор Азиз Шайлообаев деген бала болду, Токтогулдук жигит. Ал көптөн бери жана болмуш жанагы ызы-чууну тарткан, көп эмелер тартып, президент жана болмуш деген тарткан, көп кинолорду иштеген. Кол алтын Кол алтын ошондой. Тиги режиссер Улук Байбаев деген, дагы көп кинолорду иштеген. Ошо 3-4 бала бар командада, ошолор менен жардам менен бүтүп калды. Жакшы. Ошол биздин жалпы Марва насихаттын жамааты дагы ошол сиздердин жалпы чыгармачыл жамаатка ырайчылык билдирет. Анткени баягы адамга дем берет экен да жакшы сөз кээде. Баягы жакшыны айта берсек, жаман өзүнө жок болот дейт. Чыгармачыл адамдарга ушул эле жакшы сөз, анан гүл Жакшы сөз. Анан ошол адамдын көңүлү гүлдейт. Ошол чыгармачыл адамдарга дагы ийгилик каалайбыз. Анткени көрсө кийинки кинолорго дагы биз жакшы дем чыгып берсек, көрсө алар дагы жакшы ойлонуп, чыгармачылык көз караш менен карап, ошол анткени эмнеге операторду айтып атабыз? Ошол баягы оператордун, режиссердун көзү менен бүтүндөй эл көрөт да. Эл көрөт, ошолор аркылуу көрөт. Ошол режиссер жакшы коюп берсе, анан жардамчылары, ассистенттер жакшы иштеп берсе, светтер жакшы коюлса, баардыгы сонун бир керемет клип же кино, жана башка чыгармачыл дүйнөсүн дагы бир керемет алдыга бир шөкөттөп чыгат эмеспи? Монтажда дагы өтө нерсе мындай кылдат каралат. Анан Асхат агай, ушул нерселерге биздин мына камкордук боюнча, же болбосо ушул кинолорго пайгамбарлар, же болбосо аалымдар, же болбосо теологдор эмне дейт? Кандай сунуштар бар? Өзү кино тасмаларга акыркы кийинки кылымдарда эле пайда болгон неме да. Анан биринчи пайгамбарыбыздын киносун тартканда деле бир аз чочулашкан. Анан пайгамбарыбыздын өзүн тартпай, тарта албай, даже жада калса сахабаларды да тартпай, анан кийин пайгамбарыбыздын таягынын төбөсүн гана көрсөтүп тарткан. Анан баары бир тартыш керек болуп калган да. Баары алдында тарых тартыш керек болот, бир нерсени чагылдырыш керек, замандын талабы. Эгер сен бир нерсеге бирөөгө акыл айта турган болсоң, айланаңдагы бир 100 адамга, 1000 адамга акыл айтасың, кино аркылуу миллион, миллиарддаган адамга жетет экен да. Бул биздин планетабыз боюнча бардык нерсеге интернет ааламы жеңил кетип атат да. Ошон үчүн аалымдардын, бардык эле дин адамдардын көз карашы аябай түз. Бул диний тасмалардагы адеп ахлак тасмаларды өтө көп тартышыбыз керек. Сиздер эч токтобоңуздар. Дагы адеп ахлак жагынан кандай болбосун, эч бир зыян жокпу, болду, пайда барбы, алдыга. Кийин кичине тыйын тыпыртап эле өзүн өзү каржылаганга аракет кылып туруп эле актабаса деле кете бериш керек. Биз да колдон келсе бассак турсак дагы ушундай кино тасмаларга бир элге жерге кызмат кыла турган нерсеге айтып жүрөбүз дайым. Динде бар да, бир жакшылык ишке себепкер болуп кала турган болсоң, анын соогу ошо жакшылык ишти кылган менен барабар да. Жөн эле себепкер болсоң да кылган. Кылсаң о нерсе болсо, тиги кылган менен барабар болуп калат да. Ошон үчүн колдо бар тыйын тыпырбарлар дайым ушу жакшылыктарга себеп кылып келип жүрүшөт. Дагы үгүт насаат кылганга аракет кылабыз. Кино кээ бир айрым дин кызматкерлери айтат, жок, бул нерсе менен дин жетпейт дегендери бар да. Бул өтө кыска, анан өзүнүн алган илиминин негизинде эле бир кичинекей акыл менен айтып коет. Бул ката нерсе. Дин ар тармактуу жетет. Дин дават жолу менен, дават дегенде дагы таблихти түшүнөбүз.
дин теледеги даават менен, газета журнал менен, ыр аркылуу, сүйлөө аркылуу радиодогу, жөн эле кыймыл аракет аркылуу, драма аркылуу, жөнөкөй эле бир эмени чагылдырган бир тасма аркылуу ар кандай жетет. Анан телевизордон жетпейт, телефондон жетпейт дегендер бар. Телефондон дагы, телевизордон дагы жетет. Айда сонун жетет. Себеби дегенде ушул эле телефон, ушул эле телевизор бизди бузуп келди. Бузулган нерседен эмнеге оңолбосун? Сөзсүз оңолот. Ошон үчүн замандын талабына ылайык ушул кармап жүргөн телефонуңуз менен пайдаланыңыз. Ушул менен бузулдуңузбу? Ушул менен элди оңдосок болот. Соцсетке айрымдар жолобогондор бар. Соцсеттен бузулуп атабы? Соцсет аркылуу оңдосок болот. Албетте башка жол аркылуу дагы кетет. Бирок бул дагы жакшыраак кетет адамдар. Себеби бул интернет ааламында көп эмелер отурат. Көп элибиздин катмары отурат. Бир 60тан жогоркулар отурбашы мүмкүн. Анан 3 жаштан ылдыйкар отурбашы мүмкүн. Азыр 3 жаштан өйдөгү да 60тагылар отуруп калды. Көрүп калды да. Ошон үчүн ошол эле бул инструмент да, бычак сыяктуу. Бычак менен адамды да сойсо болот, малды да сойсо болот, нанды да кессе, колбасаны да кессе болот дегендей эле ошол эле инструментти туура жакка пайдаланып. Баарыбыз сиздин милдетиңиз эмес, сиздики эмес, меники эмес, жапатыра коомдун милдети. Коом өзүбүз аракет кылып ушул нерсени колго алышыбыз керек. Коом бири-бирибизге таасир бербесек, бизге таасир берет. Жаңа айтат го, сен стойка болуп тура берсең, бир түркүк болуп тура берсең, аны сени жешип жок кылат дегендейчи. Анын сөз биз жакшылык жакка таасир берсек, анын жамандыгын жок кылыйбыз да. Жакшы, анан агай баягы мамлекетке да чоң сиздер мындай кызмат кыласыздар, жакшылыкка чакырып атасыздар да, жамандыктан кайтарып могуну көргүлө, эсиңерге келгиле депчи. Анан ушул эртең иш чарага ак үй көк үйдөн да коноктор келишеби? Балдар чакырып атты. Айрым бир-эки эмелер, аттуу-бастуулар чакырып атты. Келишсе Негизи бул драманы ошол биз ак үй көк үйдөгүлөр да көрүш керек экен да. Сөзсүз. көрөт Камда болуш керек да. Буйруда көрүшөт бардык эле. Ооба. Анан биз анткени биз ушул башыбыздан көрдүк, камкорун да көрдүк. Камкорун да көрдүк. Эми камкорлор керек болуп атат. Камкорлук керек да бизге. Ак үй көк үйдө кичине камкорлор көбүрөөк эле таасир алсын деппи? Баягы 2010-жылдагы аркы бер жагын айтып атпайлыбы? Анан эми жакшылык кылсаң өзүңө дейт го, жамандык кылсаң өзүңө дейт. Азыр мына Кыргызстанда 21 карылар үйү бар экен. 54 балдар үйү бар экен. Анан ошонун баардыгы камкор болбогондуктан ошондой нерселер болуп атат да. Ошондой нерселер болуп атат. Анан ошого айтайын дегеним, сиздерде эми Кудай буйрса балким мектептегилер кечээ мен сүйлөшсөм чакырышып атат да. Мектептер билесиздер, Кыргызстанда мектептер көп, интернаттар бар. Ошо биринчи мектеп интернатты айтып атат ушул деме. Агайда бизде окуп кеткен, жакшы тааный болсо ошол залга чакырып өзүнүн баягылап жерде бир 700дөн ашык бала бар экен. 700дөн. 735 дедиби. Анан ошо кыздар балдар жатып окушат экен. Балким ошол балдарды да балким кинотеатрга чакырып көрсөтсөк болобу? Эми билесиздер, ал жерде көбүнчө баягы атасы жоктор, көп балалуу балдар окуйт эмеспи? Ушундай жактарына карадыңыздар беле? Же мектепке чакырса коюп берсе? Ал эгер мектеп чакырса, барып номер 1 мектеп эгер чакырып атса, биз барып коюп берсек болот эгер балдар. Залы бар экен. Зал болуп берсе, коюп бергенге мен кепилдик берем да, бере алам. Баракелде, анткени ошол кечээ тарбиячылар менен, агайлар менен сүйлөшүп калдык. Демек, ошо балдар көрсө, бул баягы бүгүнкү жаштар эртең келечек дейт. Эртең ата болот, эне болот. Бул балким бул кино Кудай буйрса көп адамдардын тагдырын өзгөртөт да. Жакшы жакка өзгөртөт деген оюбуз бар. Анткени адамдар мындай бул эми кино жашоодон алынат да. Дагы кандай салым болот деп ойлойсуз? Бул өтө чоң салым болот. Бул жана айрыкча бойго жетейин, үйлөнүп үй бүлө курам деп аткандарга даярдык да бул. Эртең күнү бир болор болсун десе кокустуктан ажырашам деген сөздү оозго албайт. Ажырым болуп кетсе дагы кайра батыраак жарашат дегендейчи. Ошого аябай таасир берет бул эмесечи. Анткени ошого бир кыска ролик тарткан Өзүбай Чотонов деген агай, Аттиң деген арак жөнүндөчү. Анан ошол бар фильмди биз алып алып кыска метраждуу. Анан окуу жайларга жатакчылар койсок, ошол жерден бир студент айтканда, мен өзгөрүлдүм болду.
көрсө бул арак аңга түшүрөт турбайбы, пиво бир аз ичип жүрчү элем болду, токтоттум ушул ташыр берди. Мен адам болом деп айткан да. Ошол сыяктуу да бизге көрүп көбүнчө мындай өзгөрүлөт эмеспи? Өзгөрүлөт. Анан ушул мына камкор деп атабыз, Кудай буйрса ушул камкордук кылган бизге ажообуздан баштап ушул кичинекейге чейин бул аманат да. Садыр Кожоевичке Кыргызстан аманат. Анан бул биздин диалогдо бар алымдар дагы барган жерлерин сабактарын өтүп, баяндарын кылып атат. Балким ушул камкор боюнча дагы бир жакшы бир мындай сабактарды эмнелерди кылса болчу деп окшойт. Камкор боюнча мен мындай деп түшүнөт. Ар бир ата камкордук алуусу милдет да. Бирок өзү деле билет мындай камкор кыла алат да. Бирок өзүнүн балдарына, өзүнүн үй бүлөсүнө камкор болбой эле кээде көчөгө, намыс үчүн, башка нерсеге камкор болуп кеткендерди байкап калабыз да. Мисалы өзүнүн үй бүлөсүндөгү бир аз жетишпестиктер болуп атат. Балким батиринин акчасы төлөнбөйт, балким кызынын, баласынын бир кийими жетишсиз, кышкыга даярдыксыз. Бирок көчөгө чыгып калса, эл арасына чыгып калса, бир болбосо бир тааныштарына бир тоюна барып туруп, менден бир кылгыйрок деп эл көзүнө чыгып, монтип күтөшүн көтөрүп чыгып эле, же болбосо бир жана көкбөр улак жакка барып калса, улак берип, атын чыгарып эле, атак даңкын чыгарып. Ушуган бир машпыз да. Чыныгы милдет бул камкордук, өзүнүн үй бүлөсүнө камкордук болуп, өзүнүн нафакасын берүү да. Ушул жерде негедир кээ бир эркектер алмаштыра алабыз ушунчу. Көкүрөк какмайыбыз бар да, көкүрөк. Эл көрсүн эл айтсын. Неге ушундай нерсе көбөйүп баратат? Эмнеге? Илгеркилер мындай берсе, көрсөтпөй берсе экен, азыр кичине наоборот азайып барат, мурда көп эле да. Азайып барат. Динсиздиктен эле. Динде эмеси айтат да, бир кичинекей нерсе болсо дагы Алла ыраазычылык үчүн кыл дейт. Биз баягы мурдадан мактанып келген эмеспизби? Эл арасына чыгып, мен баланча аты чыксын депчи. Демек, бул жерде ушул баягы демек, эгерде ушул дин агартуу өссө, камкордук пайда болот. Эгерде дин менен жашасак, жакшылыкка чакырсак, жамандык өзүнө жок болот деген маселе туурабы? Дин менен жашап келген адамдар жакшы билет. Бул динди кармап келаткан адамдар, имандуу адамдар, бунун эч кандай алардын жакшылыгы дагы байкалбайт да. Жакшылыгы да байкалбайт. Мисалы, канчалаган бизде медреселер бар, миңдеген медреселер бар Кыргызстанда. Кимиси деме өрчкенин билбейсиң. Кимиси сахарын апарып бераткан, кимиси уну апарып бераткан. Мына биздин окуган жайда, Яшар компаниясынын жетекчиси азыркыга чейин нан менен камсыз кылат. Ага эч ким телевизорго алып чыгып грамота таккан деле жок, анын өзү деле отказ кылат, жок кечирип кой дейт. Унчукпай эле нан менен камсыз кылып атат. Канчалаган окуучу студенттер бүтүп келет ушул иштерди. Анан мен бир иним бир жолу сурап атпайбы? Ушу медресе ачып беришет, ушу медресе ачканда канча акча түшөт деп атпайбы? Анан биз кандай болот? Биз ушунча отурган балдар эле аябай күлдүк. Медреседен кайерде акча түшчү эле? Медресенин баардыгы соо үчүн, Алла ыраазы үчүн деп. Ансыңарда баягы адам пайдага гана көнүп алышкан да, биздин дин адамдары пайданы акыретке таштайт эмеспизби? Ошон үчүн эме да, мындай көп чынык адамдар эл көрсүн үчүн эмес, көмүскө кылат. Ошого үйрөнүшүбүз керек. Качан дин менен жашасак, анан көмүскө түрдө кызмат кылып баштайбыз да. Жакшы, Расулбек Токтогулович, анан ошо сиз ойногон кинолор, кайсыл кинолорду ойнодуңуз эле, кайсыл каарман ролдорду жараттыңыз, ушуларга токтолсок экен. Биздин көрүүчүлөргө кызык болсо керек. Эми Аташев, Рустам Аташев агайыбыздын эң биринчи ошонун окуучусу болгом. Ошол мен ушу жолго түркмөлөгөн ошо кишиде жана алды. 2012-жылы ошондой кастингге келип катышпайсыңар деп сунуштур. Ошондой болуп калды, мен да өзүм да сунуштадым агай ошондой. Мен кызыгуум бар эле. Ушун киного тартылып келип атат, таппайсызбы? Эркектер 3-кө тартылып калдым. Ошо комедийный болчу. 2012-жылы. Ошо киного тартылдым, анан майда чүйдө калган. Кайсы ролду ойнодуңуз ушундай эркектерде? Жана алакта неме кесип да кичине жашпай, жахил кесип.
Старга көп турат. Ал убакта ошондой кестерди ойногоо. Уяламдап коебуз. Демек, баягы Рустам агайды Алла разы болсун, көп кинолор тартты. Мындай ошол учурдун бир ошол өзүнүн ар бир доордун киносу ырлары болот да. Ар бирдики. Анан ошол доордо чоңойгондор бар да, ошол ыр менен, кино менен, анан бирөөлөр Бурсилин туурап чоңойгондор бар, Ван Дамды туурап, илгери ушундай болчу, Анан демек, урматтуу бир туугандар, эң эскиси чыгармачыл адамдар ушун ар кандай ролдорду ойнойт. Ошол жакшы болсун деп ойнойт экен да. Өткөндө Муктар Атаналиев агай дагы ошол Чүй университетине барып, ошол Чыңгыз Айтматовду 60 жылдан кийин жолуктуруп атат, жанагы каармандардычы. Анан суроо берип атат, реже неге мындай бүтүп калды десечи. Анан ал киши ошол эми чыгармачыл адамдарды элге тыштап коет турбай, өзүң тандап ал деген сыяктуу. Анан кызыктуу болот экен. Анан кээ кинолор бар, аркасын бактылуу кылып бүтүрүп коет го. Кээлер болсо тескерисинче. Анан элдер дагы күтөт экен да. Анан ошол сыяктуу негизги ошол камкордо эл ала турган сабак бул бирден бир бул камкордук, анан үй бүлөлөр бузулбасын деген маселе. Дагы эмнени алсак болот? Эми сөзүңүзгө ыралчы, мен жана эркектерди үчтү айттыңыз го. Ошо кайсы жылдардын эле? 2012 жыл. 2012 мына 12 жыл өтүп атат. Сиз айтып атпайсызбы, эмнеге бузулуп баратабыз деп. Мен өзүм социологиялык изилдөөгүмө караганда жок, оңолуп баратабыз. Мурда андан да азыр жаман болсок, андан да жаман элек да. Эми ошо 12 жыл мурунку тасмаларды карайлы, тасманы эмес, тасмаларды карайлы, азыркы тасмаларды карайлы. Элдин талабына жараша тартат да. Киночулар туурабы, кино тармагы. Ошол учурда элдин талабы ошондой эле да. Күлкү плюс жанагындай эле. Азыр андай кино тартсаң уят эле болосуң. Азыр андай кино тартып. Биринчи эле чыгып тартылбайт дагы эч ким. Тартылбак түгүл, тартам десең да тартылбайт. Ошон үчүн азыр жакшы келе атабыз. Ошон үчүн жана айтканым ушундан да, камкор тасмасынын келечеги бар. Анан кино тасмаларга да бар, тасмачыларга дагы сунуш да, өздөрү да жакшы билсе керек. Ушундай драмаларды, кинолорду көп тартса, эсиyan тартпайт буюрса. 2012 Расылбек Тотолович жаш кезек. Ал убакта башка тоор, азыр чоңоюп мына фильм тартып, Кудайга шүгүр. Буга да көп Кудайга шүгүр деп айта алам. Анткени ошол учурдагы мисалы карасаңыздар, баягы актерлор болуп келгендер, киного ойнойбуз деп келгендер азыр режиссер болуп, продюсер болуп, команда кылып өзүнчө иш кылышып атат да. Демек, бул дагы өсүү, прогресс. Эми Кыргызстанда ошол кинолор көп тартылып атат. Сиз айткандай, көбүнчө ушул талим-тарбия жаатында. Тарбия жаатында. Демек, эл талап кылып атат. Анан ошол талим-тарбия жаатына барган биздин көрөрмандар да көп. Демек, азбы көппү ошол акчасын берип, мындай бир жан дүйнөм дес алдырайынчы дегендер болуп атат да. Кандай дейсиздер? Эми талим-тарбия жанында жанагындай айтып атпайсызбы, көбүрөөк тартылат. Бирок талим-тарбияны уже эл үйрөнүп бүттү. Эми только биз иш жүзүндө көрсөтүш керек. Аны талим берип, бирөөгө тарбия берип керек эмес да. Уже ал бизден да өткөн уже тарбиялуу уже билет. Уже дин Кудайга шүгүр да, бизде уже баардыгын билип калды да. Биз просто жакшы жагын көрсөтүш керек эми. Действовать этиш керек. Анткени өткөндө бир жерде ушул турсак, теги Айзбек Дайрабаев деген режиссер бар. Анан ошол жалаң талим-тарбия жаатында клиптер тизип алып тур да. Анан бизде ошол Марвада насихатта ошол талим-тарбия жаатында клиптер эмелерде кетчү да. Анан демек эл да ошону талап кылып атат дейт. Той топурда деле ошондой ырларды ырдатты, жайыр, мындай элге жагымдуу, жүрөгүнө ыйман тартуулаган ырларды сурагандар көп экен да. Алар саналуу. Анан азыр биздин ырчылар дагы ошол жактагы чыгармаларды жаратып атат да. Анда урматтуу бир туугандар, биздин убакыт соңуна келип калды. Бир жыйынтыктап берсеңиз анда. Ошо эфирге чакырып коюңуздар терең ырахмат билдиребиз. Ошо агайыбыз да камкор тасмасы ийгиликтүү ачылышын кылып, андан ары да элге жакшы тартуулуу алыңыздар. Элибиз дагы жакшы ошо кино тасмага барып бир өзүнүн жашоосуна бир ийгиликтер жарата турган, өзүнүн пикирин өзгөртө турган бир тасмалардан болсун. Жалпы элиме аманчылык, тынччылык каалайм. Агай, келиңиз. Бул жерде эртең
чыгып атат бул тасма. Барыңыздарды чакырат элем. Ошо биздин колдон келишинче ошо кыргыз элине биздин кошкон кино индустриясына кошкон салымыбыз деп ойлойм да. Ошондой болуп эле. Ошол рахмат сиздердин каналыңыздарга, жамаатыңыздарга бардыгына. Урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу угармандар, Кудай буйрса мына бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Ошондой болсо дагы бүгүн ушул Кампор драмасы жөнүндө сөз кылдык. Азын олак мен ойлойм, Кудай буйрса ошол келечекте ушул кино элибизге пайда берген, ошол тарткан режиссер, продюсерлердин дагы ошол эмгеги кайткан кино болсун деп тилек кылабыз. Экинчиден ушул билесиздер, азыр эми көп кинолор тартылып атат, бирок аны ошол эл өзү тандап алат. Ошондой болсо да бүгүн бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Ошол серепчи, теолог Аскат Арасулов агайыбыз келип мынакей сарсеп салып берди. Жана ошондой эле кино режиссер, продюсер агабыз, байкебиз Бекмамбетов Расулбек Токтогулович агайыбыз келип мынакей буйрса азын олак ошол кино жөнүндө маалымат берди. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Кудай буйрса ошол Кыргызстаныбыз кино тармагынан да өнүп өсүп, ошол кино тармагында ошол баш байгелерди алган драмалардан, кинолордон болсун келечекте жакшы чыгармаларды, кинолорду күтөбүз. Кудай буйрса ишиңиздерде ийгилик болсун. Кийинки эфирден амандашканга чейин Талим программасы бүгүн соңуна келди. Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.